Bismillahirrahmanirrahim. Бұл исламда жана мамлекетибизде ең чоң күч бұл биримдик жамаат. Бүгүнкү күнү мына элибиздин башына келген сыноо мусибат деп атабыз бардыгыбыз. Мына ушуга бардыгыбыз биргелешип ынтымакта турганыбызга терең шүкүр айтышыбыз керек. Президентибизден баштап айыл өкмөтүнө чейинки, муфтияттан баштап казиятка чейинки буйруктарды карапайым калк, жалпы элибиз толук кармап бүгүнкү күнү аткарганын үстүндө турабыз. Мына азыр тегеректин баарын караңыздар, жымжырт, көпчүлүгү өзүнүн үйүндө ушул тооба келтирип, эли журтубузга жакшылык болсун деп үйлөрүндө отурушат. Ал эми өкмөт кызматкерлери жана ошол өзүнө милдет тагылган инсандар өздөрүнүн кызматтары менен аракет болуп атат. Бүгүн биринчи ушу Кыргызстанда ооруп чыккан мына ушул Бостон, Орто Азия жергесинде турабыз. Азыр биздин жаныбызда биздин айыл өкмөтүбүз Мирлан Мырза дагы турат. Биз ушул бүгүнкү күнү эли журтубузга кызмат кылып аткан медиктерге, өкмөт кызматкерлерине жана тартипти сактоо ички иштер бөлүмдөрүнө бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Эми Мирлан Мырза бул кичине кыйынчылык, бирок бул дагы чоң бир сыймык. Себеби сиздер эл үчүн кызмат кылып атасыздар. Мына ошого атайын кабар алайлык деп колубуздан бир кичинерээк болсо дагы ушу Мирлан Тасырга бир жардам көрсөтөйлүк, колуна кол, бүгүн бутуна бут болуп турайлык деп биздин ошол маданият жаатында иштеп аткан жалпы эли журтубузга таанымал болгон аттын качкасындай энибиз мына Тынар Мырза дагы биздин жаныбызда турат. Бүгүн ушул мына портердин үстүндө турган чоң жылкыны ушул жердеги калай калкыбызга бөлүштүрүп, азыр союп таркатуунун алдында турат. Тынар таксырым, бүгүнкү кылып аткан ушул иштериңизди Алла Таалам өз дарегинде кабыл кылсын. Бунун бардыгы садака. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ас-садака раддул балай деп, бул садака балелерди, ооруларды, түйшүктөрдү кайтарат деген. Ушул кылып аткан садакаңыз элибиздин үстүндөгү бүгүнкү кыйынчылык менен ооруп турган ооруларды, жалпы элибиздеги мусибаттарды кайтарган болсун. Элибиз тынч болсун, Кудай кааласа. Мына ушундай тартипти кармап бере турган болсок, жакынкы күндөрдүн ичинде толук түрдө кайрадан тиричилигибиз башталат. Бүгүнкү үйдө олтурган калайык калкыбыз, кызматта олтурган президенттен баштап айыл өкмөткө чейинки кызматчылар, муфтияттан баштап райондук имам хатимиятка чейин иштеп жаткан диний кызматкерлер, ошондой эле тартипти сактап жаткан ички иштер бөлүмдөрү, башкармалыктары жана эң негизгиси эли журтубузга жардам берип жаткан саламаттыкты сактоо жаатындагы жамаат, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Дагы мен бир нерсени айтып кетейин. Бул жаатта биздин азыркы учурда тооба эшиги жабылып калган жок. Кече күнү анча-мынча элдер кээ бир туура эмес иштерди кылса кылып жүргөндүр. Бүгүн тооба келтирип, ушул эли журтума жардам берейин деп, колунан ушу келген жардамын берип жатканда, ошолордун үстүнөн биз критика айтып, кечегилерин козгоп, тигинде мындай деген сөздөрдү токтотсок туугандар. Бүгүн биз ким кандай жардам берип жатса, бир гана Алла ыраазы болсун, рахмат деген гана сөзүбүздү айталык. Ошондо гана Кудай кааласа биз ынтымакка жана биримдикке келебиз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Четте жашап жаткан кыргызстандыктар, сиздер да тынчсызданып жатасыңыздар. Тынчсызданбаңыздар. Сиздер көпчүлүктөр айтып жатат, кыргыз элибиз андай эле, мындай эле деп. Жок, кыргыз элибиз Кудай кааласа кылымга арыткан эл. Бүгүн буйруктарды толук аткарып, үйлөрүндө олтурат. Элибиз тынч, жаңы оорулар чыккан жок. Кудайым буйруса ушуну менен оору дагы тынчып кетсе деп биз Кудайдан тилейбиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Тынар Мырза, бүгүнкү садакаңызды ушу Алла кабыл кылсын. Мирлан Тасырым, чарчабаңыз. Кудай кааласа Аллахым сиздерге жардам берсин. Алла Таалам барлык нерсени көрүүчүсүн, угуучусун, билүүчүсүн кабардарсын. Бардыгына кайрымдуулук кылган, мээримдүүлүк кылган, мусибатты жеңил кылган өзүнсүн. Аллахым ааламды сакта, аалам арасында Кыргызстан элин сакта. Алла Таалам ушул элибизге келген мусибатты өзүң жеңил кыл. Элибизге эч кандай кырсыктарды жолуктурбагының. Алла Таалам бүгүнкү ооруп жаткан ушул оорукчан адамдарыбызды дагы Алла Таалам ошолорго ден соолук бер. Себеби дәрт берүүчү өзүңсүн, шифа берүүчү өзүңсүн.
Аллахым жалпы кызмат кылып жаткандарга дагы тынччылык, аманчылык, бак саадаттык насип эткин. Аллаху акбар. Рахмат барыңыздарга, Кудай кааласа. Тынч болуңуздар. Maylı acaba. Тыңдатасырым. Алла разы болсун.